президентибиз Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды куруунун багыты деген китеби чыккан. Кыргыз Республикасынын 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата эгемендик эл бактысы аталышындагы кереге кеңеш индустриалдык педагогикалык колледжинде орун алды. Жыйында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн маани мазмуну жана өлкө башчы Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды куруунун багыты китеби тууралуу сөз болду. Бул иш-чарага ошол биздин Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамааты коомчулуктан өкүлдөр келип катышып атышат. Андан сырткары ошол атайын ошол демилгечи уюмдар менен биргеликте бул иш-чараны уюштурдук. Бул иш-чарабыздын максаты ошол китептин мазмунун, ал жерде камтылган маалыматтарды толугу менен элдерге жеткирүү. Ошол биздин атайын ошол окумуштууларыбыз, тарых багытындагы окумуштууларыбыз, маданият багытындагы окумуштууларыбыз, тил, руханий багыттагы, философия багытындагы бардык окумуштууларыбыз келип, ошол ар тараптан бул китепке баа беришип, анан ошону биз мындан ары кантип жылдырышыбыз керек, кантип студенттерге жеткиришибиз керек, кантип мектептерге жеткиришибиз керек деген сыяктуу жалпы талкуулар болду. Президент Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды куруунун багыты аталыштагы китеби 134 беттен жана 4 бөлүмдөн турат. Аталган китебинде бүгүнкү Кыргызстандын тарыхы, учурдагы окуялар жана келечеги тууралуу баяндалат. Бүгүнкү иш-чарада өлкө башчынын китеби тууралуу сөз болуп, китептин ичиндеги жазылган кыргыз тарыхы, мамлекеттик тил, кыргыз цивилизациясы, идеологиясы жана манас эпосу, улуттук нарк-насил тууралуу пикирлер айтылып, соңунда суроо жооп орун алды. Эң жакшы окуя болуп, ушул эгемендик майрамына карата биздин президентибиздин жаңы Кыргызстанды курууга багыт деген китептин бет ачары дагы бул убакытка, орустар айтмакчы, своевременно келип калган бир жакшы багыт болуп атат. Бул китеп менен таанышып, көпчүлүк катышуучулар айтып жатат. Бул китеп бул бир настольная книга деп коет го. Биздин өнүгүү багытыбызда, идеологиябызда, мамлекетибиздин өнүгүүсүндө бир компас катары ушу бир настольный китеп боло алат экен дагы. Бул китепте өтө терең ойлор, ушул биздин өткөн мезгилде, ушул глобалдашуу мезгилинде Кыргызстандын дүйнөдөгү орду канткенде кыргыз эли үлгү боло алат, кайсы багытта биз алып барышыбыз керек өзүбүздүн жолубузду, кайсы жолубузга түшүш керек деген бир терең ойлор, багыттар айтылат. Бүгүнкү катышуучулар ушундай бир кубануу менен бул китепти талкууга алып, бул китеп сөзсүз элибиз үчүн, мамлекет жетекчилери үчүн, студенттер үчүн, жаштар үчүн бир багыт бере турган бир жакшы багыт деп кабыл алып жатышат. Биз ошол идеология менен байланышкан университетте окула турган сабактар бар. Аталган китеп 41 000 нускада чыгып, аймактарга, мамлекеттик мекемелерге, китепканаларга жана жогорку окуу жайларга таратылган. Эгемендик эл бактысы аталышындагы кереге кеңешке Ош муну ректору Кудайберди Кожобеков, структура жетекчилери, профессордук окутуучулук курам жана Кыргыз жолу руханий коомунун төрагасынын орун басары Бермет Абдикеева катышты. Биздин кереге кеңештин аты